Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтом менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Кычыраган аязда өтмөк ашуусундагы абал кандай? Ызгар суукта жардам, 85 үй бүлөгө көмүр берилди. Бейтаптарга жеңилдик. Облустук оорукана биринчи жолу компьютердик томография алуу болду. Алгач расмий кабарлардан. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров туризмди өнүктүрүүгө багытталган долбоорлор боюнча кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коому тарабынан иштелип жаткан долбоорлор сунушталды. Атап айтканда, Баткен облусунун Разаков шаарындагы 4 жылдыздуу мейманкана комплексинин, Баткен облусундагы санаториялык курорттук комплекстин жана балдардын ден соолугун чыңдоочу лагердин долбоорлору көрсөтүлдү. Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомунун өкүлдөрү 960 миллион АКШ доллары суммасындагы 32 бирдиктен турган санаториялык курорттук объектилер тармагын өнүктүрүү долбоорун сунуштады. Ошондой эле Ак кеме мейманканасын калыбына келтирүү, өлкө аймактарында глэмпинг түйүндөрүн өнүктүрүү, Бишкек шаарына жакын жерде кароо айынчасын түзүү боюнча долбоорду ишке ашыруу пландары тууралуу маалымат берилди. Кеңешменин жыйынтыгында министрлер кабинетинин башчысы тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү бийлик органдарына өлкөнүн туристтик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган жогоруда аталган долбоорлорду мындан ары иштеп чыгууну тапшырды. Өлкөдө болуп жаткан ызгардуу суук жана жааган кар көпчүлүк аймактардагы жол каттамдарды жаап, коммуналдык чарбаларда бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Талас облусундагы шарты катаал өтмөк ашуусунда жол каттамдарын үзгүлтүүгө учуратпоо максатында тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Өтмөк ашуусундагы бүгүнкү абал менен кабарчыбыз жеринен таанышып келди. Талас облусун Бишкек шаары менен байланыштырган 3300 метр бийиктикте турган өтмөк ашуусунда учурда жол таза. Номер 36 жол тейлөө кызматы күн сайын саат 7ден баштап түнкү 3кө чейин жолго кум шагылдарды төгүп, айдоочулар үчүн шарттарды түзүп беришүүдө. Өтмөк ашуусунда 36 километр жолду кыш келгенден бери номер 36 жол тейлөө ишканасы тынымсыз көзөмөлгө алышууда. Кар жааганда күнү түнү жол кардан тазаланып, кум чачылат. Аба ырайынын катаал шартына карабай жолдогу каттамды үзгүлтүүгө учуратпоо жолду тейлеген жумушчулардын милдети. Кече наркы күндөр күн абдан катуу суук болду. 30 градустан тынбай иштедик. Подсыпка жакшы, жолдор жакшы, мисалы үчүн ачык баардыгы. Машина тыгындары болгон жок. Жана чоң машиналар, фуралар өтөт. Ошолор жана себеби жоктор туруп атышты ар кайсы жерде. Калган жеңил машинадан тыгын эчтеке болгон жок. Мынау катуу бороон болгондо, катуу кар жаап, мынау 2 күндөн бери тынбай иштедик. Түнкү саат 3кө чейин иштеп аттык. Анарбек Жапаркулов 5 жылдан бери жол тейлөө ишканасында эмгектенет. Мында бороонго карабай минтип жолго кум чачылат. Ызгардуу суукка чыдап, эл үчүн кызмат кылып келген жол тейлеген жумушчуларга айлык акы өз убагында берилип турса дейт. Күндүн сууна карабай ишерде иштейбиз балдар. Эми өтө эле кыйын, иштеп көргөндөн кийин билет да, мында машина менен жүргөндөр билбейт да. Суукка чыдап, эл үчүн кызмат кылып жүрүп атабыз. Өтмөк ашуусундагы жол каттамдары. Жолдун абалы Талас облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн тынымсыз көзөмөлүндө. Бүгүн дагы атайын рейдтин негизинде өтмөк ашуусундагы жолдун абалынан кабар алышты. 13-14 январь күндөрү Тайгак жол аталышындагы иш-чара өткөзүлүп жатат. Жол тейлөө ишкана мекемесинин кызматкерлери менен биргеликте иштер жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, дөңгөлөктөргө байлануучу чынжырларын, автоунаа сүйлөөчү тросторун жанында алып жүрүүрүн өтүнөбүз.
Өтмөк ашуусу деңиз деңгээлинен 3320 метр бийиктикте жайгашкан. Мындан улам кышы жайы дебей кар жатат. Кыш мезгилинде абанын температурасы -30 градустан ашат. Андыктан ар бир айдоочу жол эрежелерин сактап, атайын керектүү каражаттарын кандап жүрүүсү керек. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Өтмөк ашуусу. 2022 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын мамлекеттик тышкы жана ички карыздарды төлөөгө рекордтук 33 миллиард 606 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Финансы министрлигинен билдиришти. Ведомствонун маалыматына караганда төлөмдөрдүн эң көп көлөмү тышкы карызга туура келген 22 миллиард 113 миллион сом. Бул Кыргызстандын тарыхындагы рекордтук көрсөткүч болуп эсептелет. Ички карыз боюнча төлөмдөр 11 миллиард 493 миллион сомду түздү. Белгилей кетсек, мамлекеттик карызды тейлөө республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлдү. Бүгүн Талас шаары боюнча 85 үй бүлөгө 14 каптан көмүр берилди. Ызгар сууктагы жардам шаар ичиндеги аярлуу катмардагы жана майыптыгы бар үй бүлөлөргө бөлүштүрүлдү. Көмүр менен камсыздоо демилгеси Эмират эл аралык кайрымдуулук уюму жана Талас шаардык мэриясы менен биргеликте ишке ашты. Сөз кабарчыбызда. Бүгүн Талас шаарынын тургундарына көмүр таратылды. Ызгар сууктагы жардам аярлуу катмардагы жана майыптыгы бар үй бүлөлөргө берилди. Ар бири 14 каптан көмүр алышты. Көмүр отуну 85 үй бүлөгө бекер берилди. Кычыраган аяздагы мындай жардам шаар тургундарын кубантты. Бизге окшогон немелерге жардам берип аткан аябай чоң рахмат. Ушуларга ыраазымын. Ушинтип инвалид жетишпеген немелерге деп ушинтип көмүр берип, күн суукта бизди ойлоп эме кылып аткандарына абдан ыраазымын. Көмір жауып атқанымыз өткенде бир аз көмір сатып алгам. 2 кап алып келгем. Ошону эпте экономдоп атканбыз да. Эми Кудайга шүгүр. Рахмат, баарына чоң рахмат. Алла разы болсун, баарыңарга Кудай денсаулык берсин. Аллага ыраазымын. Ушинтип элди ойлоп, элдин камын көргөн ушу мэрия кызматкерлерине, ушу элиме ыраазычылыгымды айткым келет. Суук абар айында жакындан жардам көрсөтүүнү Эмират эл аралык кайрымдуулук уюму уюштурду. Алар Талас шаарындагы көмүр базадан Беш Сары карьеринен келген кара кече көмүрүнөн 74 тоннаны сатып алып, кайрымдуулук иретинде калктын аярлуу катмарына акысыз беришти. Бул Эмират кайрымдуулук уюму, бул биздин главный офис Эмиратта. Бул жетим балдар, толук жетим атасы жок, апасы жок, жетим балдар менен иштешет. Анан ушул катуу суукка карата, ушу атайын көмүр да быйыл ата кымбат болуп атат, ушуларга жардам болсун деп, Талас областына бир 100 тоннадай көмүр алып келгенбиз. Ушу була муктаж аз камсыз үй бүлөлөргө таркатылып атат. Бизде Талас областында 750 бала бар, атасы жок, толук жетим балдар. Бизде катталган. Ай сайын пособие алышат бизден. Талас область боюнча бул 750 бала. Алардын ичинен жанандай гүн помоштор болот, аргандай кийим-кечек, тамак аш, ушундай кышкысын көмүрлөр, ушундай жардамдар берилет. Анан үй салынып берилет, анча-мынча ремонт кылып, ошолор менен жүрөбүз да. Эмират эл аралык кайрымдуулук уюмунун калкты көмүр менен камсыздоо демилгесин Талас шаардык мэриясы колдоду. Көмүр алган 85 үй бүлөнүн теңинен көбү жогоруда аталган Эмират эл аралык кайрымдуулук уюмунда каттоодо турат. Калган тургундарды Талас шаардык мэриясы сунуштап, көмүр чындап кыйналгандарга берилди. Бизге азыр Талас шаарынын мэриясына күн сайын жарандар кайрылып, ошол отун сурайт, көмүр сурайт. Кайрылгандардын саны арбын. Өзгөчө аз камсыз жардамга муктаж үй бүлөлөргө чынында эле оор. Бирок ошого карабастан спонсорлук жардамдардын күчү менен жана өзүбүздүн Талас шаарынын мэриясынан бөлүнгөн акчага көмүр күзүндө эле ноябрь айында таркатылган. Андан бери ушу спонсорлук жардамдар менен көп көмүрлөр таркатылып атат. Бул экинчи жардам. Өткөндө Асафа коомдук бирикмеси менен таркатылган. Азыр энди ушул Эмират эл аралык кайрымдуулук уюму менен таркатылып жатат. Биз болсо Талас шаарынын мэриясынан бул жолку жардамга оор абалдагы 20 үй бүлөнү сунуштаганбыз. Баары алышып, ыраазычылык билдирип атышат. Белгилей кетсек, бекер берилген көмүр ар бир үй бүлөгө 800 килограммдан жогору айланды. Кайрымдуулук иш-чарасы Талас шаарындагы аярлуу катмардагы үй бүлөлөрдүн үйүнө жылуулук тартуулап, кымбатчылыкта жана суук абар айында көмөк көрсөтүүгө багытталды. Нурсултан Курманбеков, Мелис Элебесов, Талас шаары.
Акыркы бир жуманын ичинде курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооругандар азайды. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин маалыматына ылайык 19 декабрдан 25 декабрга чейин республика боюнча 32.756 бейтап курч респиратордук вирустук инфекция жана 120 адам сасык тумоо менен катталган. Бейтаптардын 64%-ы 14 жашка чейинки балдарды түзгөн. Өлкө боюнча өткөн жумага салыштырмалуу оорунун 17%-га төмөндөшү байкалган. Ал эми Талас облусунда абал кандай? Кийинки материалда сөз болот. Аяктаган жылдын ноябрь-декабрь айларында курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооругандар массалык түрдө катталып, ооруканага кайрылгандар көп болгон. Мындан улам Көгөй ооруканасында кошумча орундуктар ачылган. Дарыгерлердин айтымында өзгөчө 14 жашка чейинки балдар көп ооруду. Ал эми азыркы мезгилде сасык тумоого чалдыккандар жана ооруканага жаткырылгандар азайды. Оорулар азыр бардыгы детский отделение, детская инфекция, реанимация баары бириккенде 41 оорулуу жатат. Бир күндө 20-26 амбулатордук оорулар кайрылып атат. Аларга өз көргөзмөбүздү көргөзүп, үйүнө жөнөтүп атабыз. Бул бир жагы жанагы мектептердин баарын жаап, каникул болуп атат. Азыр оорулуу мурунку убакка караганда азыр азайып калды. Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүндө бүгүнкү күндө 11 бала дарыланып жатат. Жугуштуу оорунун азайышы мектептердеги окуучулардын кышкы каникулга чыгуусу менен да байланыштуу. Ал эми бала бакчалар өз тартибинде иштеп жатат. Талас облусунда 113 мектеп, 79 бала бакча бар. 16 январдан тарта балдар мектепке бара башташат. Демек алардын имараттары 18 градустан төмөн болбогон шартта жылытылышы керек. Шаарыбыздагы номер 1 жана 5 мектеп, Талас районундагы Эсенбеков мектебинин гана жылытуу системасында маселе жаралышы мүмкүн. Аталган мектептерди дарыгерлер да көзөмөлдөшөт. Эгер жылуулук нормадан төмөн болсо, мектептерди онлайн формада окутуу жагы каралат. 16-сынан баштап окуучулар башталат, бирок температуралык режимди карайбыз, жылуулукту сөзсүз түрдө. Анан кайсы жерде эгер жылуулук туура келбесе, анда точечный деп коет, ошол эле мектептерди жабабыз. Азыр область боюнча бала бакчаларда жылуулук режими жакшы сакталып атат. Болгондо багы келүүлөр аз болуп атат. Анын ичинен биз себепсиз жана ооругандар деп алып атабыз. Ооругандардын бүгүнкү күндөгү алган саны 1-12-13% эле түзүп атат. Сасык тумоо илдети бул ирет абдан курч болгондугун айтышууда. Мындан улам дарыгерлер сезондук сасык тумоо оорусунун алдын ала ага каршы вакцина алууну эскертишет. Ал арада өз алдынча дарылануу өзгөчө балдарга күчтүү антибиотиктерди берген туура эмес экендигин эске алуу маанилүү. Вируска таасир бербеген антибиотиктердин баарын ичип алып келишет. Балага ал таасир бербейт деле. Вирус чуккандан кийин организмде вирус 4-5 күнгө чейин жүргүчөктү. Антибиотиктин эч кереги жок. Просто эле суюктукту көбүрөөк ичип, температура боло турган болсо температурасын түшүрүш керек, парацетамол берип. Анан суюктукту көп ичкенде организмде вирус биздин заарабыз менен сыртка батыраак чыгат да. Курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо сезондук оору болгондуктан кеч күздө жана жаз айында күчөйт. Андыктан алдын ала ден соолугуңузга кам көргөнүңүз туура болот. Рахат Бишелиева, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары. Чолпон Мамбетов атындагы биргелешкен ооруканасында компьютердик томография иштеп баштады. Анткени облустук ооруканада бул убакытка чейин томографиялык аппарат болгон эмес. Эми заманбап акыркы үлгүдөгү аппарат келгени дарыгерлердин иши жеңилдеп, бейтаптарга ыңгайлуу шарт түзүлдү. Сөз кабарчыбызда. Бул компьютердик томографиянын баасы $349,000. Заманбап медициналык бул жабдуу бир аптадан бери пайдаланууга берилип, бейтаптар ден соолугун текшертүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Мында 2 дарыгер эмгектенет. Ден соолугун текшертүүнү каалагандар эми облустук ооруканадагы томографияга түшкөнгө мүмкүнчүлүк бар. Баасы дагы карапайым калктын чөнтөгүнө ыңгайлуу. Баалары биздин антимонополия менен бекитилген баа. Бул 2400-дөн 2601 сомго чейин бул бекитилген мамлекет тарабынан. Ошонун негизинде тартылып жатат.
Залкар Өкүмбеков бул жерде оператор болуп эмгектенет. Компьютердик томографиянын иштөө тартибин көзөмөлгө алат. Заманбап аппарат менен иштөө дарыгерлердин ишин кыйла жеңилдетти. Бул аппарат 2022 жылы чыккан заманбап жаңы аппарат. Мисалы оор абалдагы бейтап келе турган болсо, анын баш сөөгүн тарта турган болсок, биз бул жерде бейтапты жаткызып, андан тышкары бул жерде биздин аппараттын өзүнүн лазери бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай кызыл лазер. Бул бейтаптын бет маңдайынан, анын капталынан тартат да. Ошого биз бул лазердин жардамы менен бейтапты бир уровеньге жаткызабыз. Эгерде бейтап аябай оор абалда келе турган болсо, мисалы оор абалда травма алып келе турган болсо, аппарат мисалы биз жаткызган өзүнүн укладкасынан тышкарыдагы аппараттын өзүнүн бир өзгөчөлүгү, өзүнүн аппарат тартканга өзүнүн аркы бетке, берки бетке жата алат да бул аппаратты. Сиз өзүңүздөр көрүп тургандай. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан компьютердик томографиялык аппарат республикадагы 5 облуска берилген. Бул аппарат жокто бейтаптар айласыз жолдун алыстыгына карабай, борбор калаага же жеке менчик клиникаларга кайрылууга аргасыз эле. Эми облустук ооруканадан эле көрүнүп, дарттарын аныктоого мүмкүнчүлүк жаралды. Мисалы айтсак, бизге бейтаптар инсульт болуп келсе, ошол эле учурда инсульттун кайсы түрү, например, жанагы ишемическийби, геморрагическийби, ошо түрүн аныктаганга абдан тез жана ыңгайлуу болуп жардам берет да бизге. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо министрлигинин жардамы аркылуу акыркы үлгүдөгү рентген аппаратта келген. Оор жаракат алып, ордунан жыла албаган бейтаптарды бөлүмгө барып рентгенге тартууга ыңгайлуу. Японский аппарат Шимадзу деген аппарат менен иштечүбүз. Анын мурунку өзгөчөлүгү азыркыга салыштырмалуу жалаң проявка жана антип сүрөттөрү чыгарганда ар бир кишини өзүнчө тартып туруп, анан кийин ушу проявительге салып кол менен чыгарчубуз да, ар бир кишини өзүнчө тартып, фиксировать этип, кайра кургатып, баарысын ошол көп убакытты отнимать этчи да, ошентип берчүбүз. Ал эми бул аппарат, жаңы келген аппарат Минздрав тарабынан алынып берилди. Италиянын производствосунан чыккан аппараттар, бирөө портативный, бирөө болсо стационарный аппарат деп коет. Портативный бул любой жерге барып, палатадан, отделениеден тарта берсе болот да. Өткөн жыл облустук оорукана үчүн жемиштүү жылдардан болду. Анткени эскилиги жеткен аппараттар заманбап медициналык жабдууларга алмаштырылды. Өткөн жыл биздин оорукана үчүн жемиштүү жылдардан болду деп айтсак, бир канча жаңы капиталдык ремонттор бүткөнгө жараша саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы COVID-19 долбоору боюнча коронавирус инфекциясына каршы күрөшүү боюнча көптөгөн жаңы медициналык жабдыктарды алдык. Жалпы суммасын алганда 83 миллион 69 миң сомго келди. Жаңы цифровой аппараттар келди, рентген аппараттары, мобильный рентген аппараттар келди, портативный бөлүмдөргө барып тартууга. Ошондой эле УЗИ аппараттары келди. Медициналык жабдыктардын ичинен эң башкысы бизде компьютерная томография биринчи жолу келип атат ушу Талас областы ооруканалардын ичинде. Бул аябагандай чоң жетишкендик деп ойлойбуз, биздин элибизге жакшы кызматтарды кылат деп. Жаңы медициналык жабдуулар келгени дарыгерлердин иштөөсүнө жеңилдиктер болду. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы медициналык кызматкерлердин жетишсиздиги облуста негизги көйгөйлөрдөн. Бегай Масымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Кайнар Ормонов, Талас облусу. Элден кайыр суроо акча табуунун бир жолу же чын эле муктаждыкпы? Алсак, Талас шаарында жакындарынын сүрөтүн көрсөтүп, чет өлкөдөн операцияга чоң суммада акча керек деген максатта кайрымдуулук үчүн каражат сурагандар көбөйдү. Элибизде оор дартка кабылгандардын саны өсүүдөбү же айрымдары кайыр сураганды кесипке айлантканбы? Бул темага кабарчыбыз Чолпон Сабитова сарысеп салып көрдү. Соңку мезгилде эл көп жүргөн базарларда жума күндөрү мечиттердин тегерегинде кутуча көтөрүп кайыр сурагандар көбөйдү. Ички иштер кызматкерлердин билдирүүсүндө алардын айрымдары чын эле муктаж болсо, айрым учурда алдамчылыкка баргандар жок эмес. Буга байланыштуу Талас шаардык мэриясы кайыр сурагандарды көзөмөлдөө боюнча буйрук чыгарган. Буйруктун негизинде Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери текшерүү жүргүзүштү. 21 мартта чыккан. Айгерим Ишаналиева Бишкек шаарынан
келген. 2 жылдан бери катуу илдетке чалдыккан бир тууганына жардам сурап келет. Айтымында операцияга 2 миллион сом акча каражаты керектелет. Баланы башынан неме өсүп кетет айтчы. 2 жолу операция болду бул жердечи. Анан мына 3-чү операциясында ошол неме Индияга айдап келет. Индияга бизге каражат жетишпей атат да азыр. Канча акча каражат? $20 000. Таласка келип көрдүк да биз кандай болот экен депчи. Өзү негизи биз кектелеп отурганбыз жардам сурапчы. Эки ошо туугандары топтоп берген, азыркы мына Индияга айдаганга бизде каражат жок да азырчы. Азыр былтыркысы ушу больницада жатып уколдар алып атат да. Анан неме кылган болсо ушу элдерден биз өзүбүз деле немелерге берип атабыз, жардам бергиле депчи. Кайсы фонд менен иштешип атасыңар же өзүңөр эле чыгып атасыңар? Биз өзүбүз эле документтин баланын документтерин көрсөтөбүз. Статистикага таянсак, тилекке каршы акыркы жылдары жаш балдар арасында оор дартка кабылгандардын саны өсүүдө. Бүбүсаада Эшалиеванын 4 жаштагы небереси оор операцияга муктаж. Операцияга керек болгон 1,5 миллион сомду элден жардам сурап чогултууда. Сүйлөй албайт, тамак иче албайт. Анан балдар менен ойнобойт. Көңүлү сабырсыз, башынан доодурга апарсак, сүйлөйт апарсак, бабажан капардык неме дейт. Аппаратка түшүрүп, башында опухол бар экен дейт. Кара күшмесинде оң жак жагында. Буну Турцияга апарат дейт. Турцияга мели эптеп берде не болбайсың байланайын. Мен акчам жок, пенсионермин. Өзүм 4 баланы баккам, энеси жок балдар жоголуп кеткен 30 жыл болду. Ошонун чоң баласы мен чөөрүм болот. Анан дагы ошо чөөрүм үчүн жүгүрүп ушинтип кайрымдуулук сурап жүрөм. Көчөдө туруп кайрымдуулукка жардам сурагандар Талаш шаардык мэриясынан каттоодон өтүүсү керек. Бирок бул шарт аткарылбай келет. Ал арада милиция кызматкерлеринин билдирүүсүндө айрымдары социалдык тармактардан ооруган бейтаптардын сүрөттөрүн көчүрүп алып, кайры сурап акча тапкан фактылар катталууда. Аларга карата катуу чаралар көрүлөт. Көбүнчө Ош шаарынан келишет. Ош шаарына текшерип бир нече жолу 2-3 фонддун немесин кайта жаптырганга аракет кылдык. Анткени ооруп аткан адамдарды аягып кетсе деле кайрычы катар эле коробкаларын коюп, волонтербуз деп, ар кандай немелер элдердин башын айландырган. Ошолорду бир нече текшерип, мэрия менен алып барып комиссияга салып, текшеришип, ошонун жыйынтыгында Ош шаарынын юстициясына көлүк берген жагына туура эмес иш алып барган боюнча жөнөтүп, кагаздарды жөнөтүп, кайта аяктан жооп келди. 3 фонд жабылды. Алдамчылыкка азырылып, акча табууга аракет кылгандарга текшерүүлөр жүргүзүлүп турат. Чолпон Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары. Мына ушундай жаңылыктар бүгүнкү чыгарылышты аяктайт. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.